Ko'ngillardan negizinde bizim Joğorku Kengesinin İmanlığı Partiyasının депутаттары келишти. Төрағасы Таңбайыл өкмөттүн жашоочулары жана августта 22-жылы деген азыр заявитель айтып атпайбы? Алыш үчүн категориясын которуш үчүн кадастр жооп берсеңиз, сиз эми каттоо органыңызда тууралуу аныктама бере турган ким да? Ильяс менен байланышып телефондон чалды. Саат ушунча. 116 конституция жел жүрүн ошого карабай жакшы добуш берип мына өттүк. Эгер көбүрөөк депутат болсок, бир бөлүгүн байлап коймокпуз. Болгону 5-өбүз. Кандай режимде жашайбыз? Эл мына күтүп отурат, адилет чечим чыгарып берет деп. Бирок дагы бир айтып коеюн, биз сот эмеспиз, биз депутаттарбыз. Депутаттар керек формулировкалар менен керек мезгилде көтөрүп, протокол тапшырма берип, ушундай гана функциябыз бар да. Айтыңызчы, кандай режимде элге жетип кошулат? Урматтуу туугандар, биз бу жерге азыр мындайча болуп атат да. Могу арыз сизге түштү беле, бизге түшкөн арыз. жергиликтүүлөр кол карабайт беле, коркот. Мына ушул арыз. Бирок ошол токтомдун артында Таңба айынын жашоочулардын арызы боюнча чогулуп чыккан. Тандап алган, мына айланай бизге коштуп атат, урдаган эмеспи, жеген эмеспи деп. Мына сураңыздар артында. Кудай ошондон сактасын. Бирок бир сөз бар да, уурдабаш оңой эле, уурдатпаш кыйын экен. Эгерде ушу уурдагандар тууган тушкандар болсо, силер деле жашырмаксыңар көпчүлүгүңөр, ачык айтайын. Мына ушул өзүңөргө байланыштуу маселе чечилип калса, башкага көз жумуп кое берет экенбиз. Ошого мен башында айтканмын, кайдыгерлик өткөн душман жок экен. Душмандын качып барса атып кетет экен. Досун сатып кетет экен. Кайдыгерлер бар ушул аткандар саткандар бар экен. Ошого мындай менин ишим эмес, өлүп кетсин, не болсо ошо болсун, Аксунун башы жошо болсун, менин жериме тийген жок деген позиция боло турган болсо, сиздин жериңизде издеп мэрдесиз. Ошого сураныч, урматтуу элдин өкүлдөрү, силер да элдин өкүлдөрүсүңөр. Анда эмесе ушул ар бир маселе боюнча, по пунктам, мына пункт боюнча, ар бир точка боюнча барып көрүп, так маалыматтарды бизге да жатып эле, булардын колуна да бергиле. Эртең күнсүндөгөндө дагы ушундай бигбетикем дей турган болсо, анда кечирише албайбыз. Анда түз эфирден да чыгарабыз, парламентте дагы көтөрөбүз. Анан кайрылабыз дагы, мунун жарабайт экен, мына компетенттүүлүк жетпейт экен. Өткөндө бүткөн, бүгүн барсак дагы тейлейбиз деп атат. Ошого сураныч. Анан аскер адамдарын сыйлайбыз, урматтайбыз, өзгөчө мына Тажикстан менен болгон окуядан кийин ар бир погончуду өтө сыйлайм. Негизи эле ишенбейм деп көзүнө такабай, ишенгенди үйрөнөлүчү. Балким бул жакшы адамдар келгендир, мына 1,5 жыл болуп туруп иштеген. Бирөө иштегенде 1 жыл болуп. Чын кээде бизге карап туруп депутаттарга ишенбейм деп атса, кап болуп кетесиң да, мени көрдү эле, тааныды эле, ичиме кирип чыкты эле депчи. Ишенбесең кантип иш болот? Арыстанга ишенгени үчүн кичинекей кыздарга баш ийип атат. Кудайым колдосун, элибиздин ынтымак болсун, эки дүйнө даражабыз бийик болсун, жүзүбүз жарык болсун. Акыретке барганда сиз айткандай, амал таразасында жакшы амалдарыбыз көбүрөөк болгондой болсун. Ким ката кетирсе, катасын оңдосо анда да айып жок. Түзөп кеттиңиздер, оңоп кеттиңиздер. Чоң рахмат.